Кыргызстандын конституциясында din эркиндиги деген нерсе бар. Элибиз динин каалагандай карманганга акызы бар. Болгону коомго зыяны тийбесе болду. Эми dinimizдің бұйрығына келе тұрған болсақ, қыздарыбызға, аялдарыбызға баштарын, мойындарын, көкіректерін, қолдарын, буттарын жауыштығы парыз, бүтін денесін жауыштығы парыз. Мұсылман еркек еш қачан аялын же қызын бір жалаңбаш, баяғындай денесінің мүшелері көрініп тұрған, білініп тұрған киімдерін киіп бір көчеге шығышқа рұқсат бермейді. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө мына шу нерсеге каршы чыгып аткан bir açık ele aytayın, musulmançılıktan köp alışta bir dini yok, bayağı ateistlik göz karışta, je bolbosam özün men sivilizasiyalı adamмын деп, бирок sivilizasiyadan ança arkaga ketip бараткан кээ-бир жогорку билимдүү эле мугалимдерибиздин кылып аткан иши мына ушундай болуп атат. Бул мен ойлойм мамлекетке каршы диверсия бул. Мамлекетке каршы чоң баягы карама каршылыкты келтирип чыгып аткан маселе болуп эсептелет. Экинчиден, мына депутаттарыбызды, ошол мыйзам кабыл ала турган депутаттарыбызды элибиз, журтубуз колдоп, кубаттап, өздөрүнүн добушун берип шайлады. Бирок мусулмандарда дагы бир айып бар. Бир дагы депутатка ошол шайлоо учурунда келгенде биздин кыздарыбызды, биздин аялдарыбыздын укугун коргойсун деген наказ бербептир да мусулмандарчы. Bizge aşap köper, nanap köper, kança som berezin şaylooda, je bolbosam kança janagындай para verezin bizge, je bizdin ne maselebizdi çeçip berezin dep эле алардын маселесин уга берип турдагын, алардын баягы абадан берип аткан убадалардын үстүнөн шайлай бериптир. Бирок бир дагы биздин элибиз ошол депутаттардан талап кылбаптыр да. Биз бүгүн ошол депутаттарга кайрылып кетет элек. Мына ошол конституциянын негизинде Musulman коомдо жашайбыз. Биз светтик мамлекет, демократиялуу мамлекет болгонубуз менен мамлекетибиздин 90% эли мусулман эл. Демек, бул мамлекетте мусулмандардын кызыкчылыгы, мусулмандардын дин тутуу кызыкчылыгы, ар бир жарандын, айрыкча ушул мамлекеттеги кыз-келиндердин кызыкчылыгы сакталыш керек. Жоолук салуу бул мындай карап көрсөк, христиандар жоолук салса, христиан дини да ошону талап кылат. Алардын динин карманып аткан болуп эсептелет. А мусулман кызы, мусулмандын аялы жоолук салса, анда мусулман аял эзилип аткан, мусулман аял кордолуп аткан болуп эсептелет. Еврейлерди дагы ошондой бир дагы дин аялдарды жылаңачтанып жүрүштүккө буйрубайт. Жылаңачтанып жүрүш динсиздик. Шариятыбыз айтат, жоолук салыныштык, денесин жаап кийиништик, бул диндин эле буйругу эмес, бул акылдын иши. Анткени Адам алейхиссалам Аллах Тааланын буйругун аткарбастан ошол жебе деген мөмөнү жеп койгондугу үчүн авраттары ачылып калганда Кудай буйрубай туруп эле өзү денелерин бекиткен. Аялы да ошондой кылган. Ошондон келип чыгып биз айтабыз, эгер адам баласы, айрыкча аял киши денесин канчалык жаап бекитсе, ошончолук анын акылдуулугун билдирет. Канчалык денесин ачып, уятсыз акыбалга бара турган болсо, ал ошончолук анын акылсыздыгын түшүндүрөт. Демек, эми карап көрө турган болсок, ошол өзүнүн кыздарын жылаңачтаган ас келгенсип, өзүнүн аялын жылаңачтаган ас келгенсип, бардыгына бир инсан катары эмес, товар катарында, же болбосо бир мал катарында элдин алдына алып чыгып аткан эркек сөрөйлөр эми мусулмандардын да аялдарын чечиндиргиси келип аткандыгы биздин көп кыжырыбызды кайнатып атат. Ошон үчүн мына ушул проблеманы бүгүн президентибизден тартып, жогорку кеңешибиз, өкмөтүбүз, ошол билим берүү министрлиги бир ойлонуп, анан мусулмандардын пайдасына чечиш керек учур келип калды деп ойлойм. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамынан 16-берени эч ким жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этноска таандыгы, туткан дини, курагы, саясий же башка нанымдары, билими, теги, мүлкү же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлар боюнча кодолонууга алынышы мүмкүн эмес. 32-берени. Биринчи, ар кимге абийир жана дин тутуу эркиндиги кепилденет. Экинчи, ар ким өз алдынча же башкалар менен бирдикте ар кандай динди тутуу же тутпоо укугуна ээ. Үчүнчү, ар ким диндик жана башка ишенимдерди эркин тандоого жана тутууга укуктуу.
4-чү, эч ким өзүнүн диндик жана башка ишенимдерин билдирүүгө же алардан баш тартууга мажбурланууга тийиш эмес. Кыргыз Республикасынын жарандарына, жынысына, улутуна, тилине, социалдык жана мүлк абалына, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрүнүн чектелгенинен, ишинин түрүнө жана мүнөзүнө, дин тутуусуна, саясий жана диний ынанымдарына, жашаган жерине жана башка дагы жагдайларга карабастан билим алууга укуктуу.